Тажикстанга белгисиз кишилер алып кирип кеткен кыргызстандык 2 мектеп окуучусу мекенине кайтарылды. Бул тууралуу Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети 24-сентябрда маалымат таратты. Эки тараптуу сүйлөшүүлөргө Баткен жана Согди облусунун башчылары, чек ара кызматынын аймактагы башчылары катышты. Лейлек районунун жаштык айылынын 16 жаштагы 2 тургунун жана Mercedes-Benz Sprinter автоунаасын Тажикстан тараптан келген белгисиз кишилер 23-сентябрда алып кетишкен. УКМКнын баштапкы маалыматына ылайык, өспүрүмдөр шарттуу чек ара тилкесинде аткезчилердин жүгүн автоунаага жүктөөгө жардам берип жатышкан. УКМК өспүрүмдөрдү кармап кетүүгө Тажикстандын күч органдарынын катышы бар жогу такталып жатканын билдирди. Бул окуя боюнча Тажикстан тарап расмий маалымат бере элек. Чыр-чатактын күчөшүнө жол бербөө максатында Лейлек районунда жайгашкан чек ара бөлүктөрү күчөтүлгөн тартипке өттү. Кумтөр кенинин айланасында камалган саясатчылардан соттук иштери уланууда. Бири ооруп калып, ар кандай жүйөлөр менен бошотулуп жатса, экинчилери соттон сотко сүйрөлүүдө. Бүгүндө мурдагы спикер Расылбек Жээнбеков менен мурдагы өкмөт башчы Темир Сариев, Жомарт Отурбаев жана депутат Төрөбай Зулпукаровдун баш коргоо чарасы каралды. Теманы кабарчыбыз улантат. Бүгүн эртең мененки саат 10го белгиленген сот отуруму бир аз кечигип башталды. Ал арада эки саясатчынын тарапташтары сот имаратынын алдына чогулушту. Алар бири-бирине кошулбай эки тарап эки жакта митинг өткөрүп жатышты. Бери жактан Асылбек Жээнбековго боштондук десе, аркы капталдагылар Сариев элдин уулу деп кыйкырганга өттү. Ошентип сот отуруму да башталды. Жактоочулар өтүнүч киргизип, журналисттердин катышуусун суранды. Бирок мындай сунуш сот тарабынан четке кагылды. Тагыраагы камера, диктофон кармаган кабарчылар босогодо калышты. Ал арада жактоочулар сотко ишенбестик көрсөтүшкөнү белгилүү болду. Ошентип дагы бир тыныгуу жарыяланды. Ал аралыкта Сариевдин колдоочулары журналисттерди сыртка чыгууну суранышып, интервьюларды берүүгө үлгүрүштү. Сот деген баарын бүтүрүш керек. Садыр Жапаров ойлонуш керек. Канчага чейин ушундай чыдамыбыз кетти уже. Же элдин баары жарылып жесе, эмени күтүп атабы революцияны. Революция жасап коет эртең эле. Эртең бар түрмөгө өзү отуруп калат. Андай кылбаш керек. Сариев чыгыш керек. Да, Сариевден башка дагы бүт политзаключенныйларын баары тең чыгарыш керек. Күндүн экинчи жарымына чейин уланган сот отуруму да жыйынтыкталды. Соттун чечими менен Жогорку Кеңештин депутаттары Асылбек Жээнбеков, Төрөбай Зулпукаров жана мурдагы өкмөт башчылары Жомарт Отурбаев жана Темир Сариевдер 30-ноябрга чейин УКМКнын тергөө абагында калтырылды. Негизи кумтөр иши боюнча буга чейин мурдагы президент Аскар Акаев баштаган 15 жакты мурдагы жана азыркы аткаминерлер сурак беришкен. Кээ бирөөлөрү тергөө менен кызматташканы үчүн, айрымдары ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылып келет. Жодар Бузумов, Нурбек Жеңишбек уулу, Нур Ньюс, Бишкек.